بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وقال الله تعالى Allah Taala Alaq сүресінің алғашқы 5 аятында мындай деп айтады. Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ, иқра ва раббукал акрам, аллази аллама бил қалам, ва алламал инсана ма лам я'лам. Оқуғын Раббиңден, сені жаратқан Раббиңден исміменен дейді. Аллах Таала ошол ең алғашқы Құран-ы Кәрімде түшірген аятын ошол оқу деген сөзменен баштады. Мындайша айтқанда, адам баласыны илим алуға, оқуға, үйренуге бұйырды. Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ. Ошол оқуға, үйренуге, илим алуға бұйырған зат, ошол жаратушы зат, ошол инсанды bir koyu kandan жаратты дейді. Барыбыздың келіп шығуымызды жақсы білеміз. Қайдан келгенімізді, жана қайда барарымызды дағы жақсы білеміз. Ошол зат бізді bir koyu kandan жаратыптыр. Эми иқра ва раббукал акрам. Дағы мына берешен болған Раббиңдин ысмы менен оқуғын дейді. Раббиң берешен оқуғын эме дейді. Аллази аллама бил қалам. Ошол Аллах Таала жаратуучу зат, рызкы берүүчү зат, жазганды үйрөттү калем менен дейт. Ва алламал инсана ма лам я'лам. Инсанга билбеген нерсесин үйрөттү дейт. Кур'ан-ы Керимде түшүрдү. Кур'ан-ы Керим менен инсан баласына көп нерселерди үйрөтүп койду Аллах Таала. Ва наззална алейкал китаба тибянан ликулли шей. О Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sağa düşürülgen бұл kitap Kur'an-ı Kerim ар bir nersenin bayanın bayanda berет deydi. Mına uşul ayat İqra suresi, uşul Alaq suresinin alğaçkı 5 ayatı uşul жалпысынан ең birinci түшкөн ayat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ошол вахий түшүүсүнө жакындап, пайгамбар болуусуна жакындап калган кезде ошол адамдардан оочолонуп, түңүлүп, ошол Гары Хирада ибадат кыла турган болгон. Анан күндөрдүн биринде ошол Жебрейил алейхиссалам келип, мына ошол Алaq сүрөсүндөгү Иқра, мына ошол азыр окулган аяттарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга үйрөтүү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам буйурду. Окугун деп айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Ана ласту биқариин, мен окуганды билбеймин деди. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам bir устаз көрбөгөн, bir медресе көрбөгөн, окуганды жазганды билбеген, мындайча айтканда саватсыз киши. Анан мына ушул алгачкы 5 аят Кур'ан-ы Керимдеги эң биринчи түшкөн аят болуп саналат. Эң биринчи түшкөн аяттар мына ушулар болуп саналат. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Керимде ошол Иқра сүрөсүнүн алгачкы, ошол Алaq сүрөсүнүн алгачкы 5 аяты эң биринчи түшкөн сүрө болуп, эң биринчи түшкөн аяттар болуп саналат. Андан кейін ошол Гары Хирадан кейін ушул аяттар түшкөндөн кейін белгилүү бир убакытка чейин вахий токтоп калган, кабардын келүүсү токтоп калган. Кейін анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошол асманда Жабир радыйаллаху анхудан келген хадисте асманда ошол жүрүп кете жатканда асманда ошол периштени көргөн. Ошол Жебрейил алейхиссаламды көрүп коркконунан анан чуркап келип дассируни замминуни деген мени урап койгула, чүңкөп койгула, мага үстүмдөн суу куйгула деп коркконунан келип ошол чүңкөнүп алган. Анан мына ошол төмөнкү кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин ошол жана Иқра сүрөсүндөгү, Алaq сүрөсүндөгү аяттардан кийин ошол Муддассир сүрөсүнүн алгачкы аяттары түшкөн. Я айюхал муддассир кум фаанзир ва раббака факаббир ва сиябака фатаххир ва ружза фахжур. О кийимине чүңкөнүп, оронуп жатып алган зат тургун эми кум фаанзир, адамдарды тозоктон эскерткен, бейишти сүйүнчүлөгөн, адамдарды ширктен кайтаргын, Аллахтын таухидине, бирлигине чакыргын. Ва раббака факаббир, таухид менен, тасбих менен Аллах Тааланы улуулагын.
Rabbeke fekebir ve thiyabeke fatahhir, жана кийимиңди najasаттан таза туткун дейт. Мындайча айтканда, бунун эки тафсири бар. Ай tahhir a'malak, yani şirk. Амалдарыңды ширктен таза туткун дейт. Аллахка ширк келтирбеген, варужза фахжур, жана ыплас муну ол бут санамдарды таштагын, алардан алыс болгон дейт. Мына ошол жанагы аяттардан кийинки түшкөн, мына ошол Муддассир сүрөсүнүн ошол алгачкы аяттары. Эми жана Алак сүрөсүндөгү 5 аят жалпысынан биринчи болуп түшкөн аяттар. Ал эми мына ол рисалатка бир чектелип, бир нерсеге байланышып түшкөн алгачкы аят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам рисалатын чектеп, мындайча айтканда, рисалатын ачыктап бир нерсеге байланыштуу чектелип түшкөн аяттар бул биринчи болуп Муддассир сүрөсүнүн алгачкы аяттары болгон. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, алымдар айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нубби аби Иқра сүрөсүнүн аяттары түшүүсү менен пайгамбар болду. Ва урсила бил Муддассир, жана Муддассир сүрөсүнүн алгачкы аяттары түшүүсү менен элчи болду дейт. Валлаху алам, ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.